Саламаттык сактоо министри Чүй районунун ооруканасынын эмгек жамааты менен жолугуп, акыркы жылдардагы жүргүзүлүп жаткан министрликтеги жумуштар, өзгөрүүлөр жөнүндө кеңири айтып берди. Кыргыз Республикасынын президентинин айрыкча элди дары-дармек менен кеңири камсыз кылуу багытындагы жасалып жаткан иштерге токтолду. Азыркы кезде биздин Элеман аптекасында 2,5 миңден көп дары-дармектер бар. 20%-тен ашык арзан болуп атат. Ошондой эле биздин өзүбүздүн льготный рецепт менен бардык жерде мурун жеке менчик аптекаларда болчу, биз азыркы кезде мамлекеттик аптекалардан рецепт боюнча берип атабыз. Ал жерде 50-60-70% арзан берилип аткан. Биздики 20% койсо бул элге ошол оорулуу адамдарга абдан чоң жардам болуп атат. Жаңы дарыкананын ачылышына катышкандар Чүй районундагы мындай алгачкы саамалыкты жылуу кабыл алышты. Антпесе 2 күндүн биринде ден соолугунан жабыркаган кара-картаңдар үчүн кыйла эле, оор эле дешет. Чүй районунда бул мамлекеттик Элеман аптекасынын ачылып атканы бул абдан чоң көрүнүш болуп атат. Бул аптекаларга жана мен өзүм да айтып кеттим, жалаң ушул биздин пенсионерлер, эмгектин ардагерлери ушул аптекадан чыгышпайт байкуштар. Аптекага көп кайрылышат да. Анан мына биздин урматтуу президентибиз мына ушул тарабына дагы чоң көңүл буруп атканы бул биздин ардагерлер үчүн чоң абдан кубанычтуу болуп атат. Эми ушул аптекага дарылар менен министр өзү да айтып атат, 20% арзан болот деп. Ушуну биздин Чүй районунун ардагерлерибиз ушу аптеканы колдонушу, ушул жерден дарын алышып, чоң кубанычта болот деген оюм бар. Министрдин келишими менен Чүй районунун ооруканасындагы бир катар көйгөй жараткан маселелер жакын арада чечилери анык болду. Чукул аралыкта тез жардам машинеси берилип, жыл жаңырары менен инфекциялык бөлүмүнүн курулушу башталмакчы. Мамлекеттик аптека биз ушу Чүй районунда биринчи жолу ачылып атат. Анткени бул ылайыкташтырган элдерге арзан 30-50%гача арзанган дарылар. Кудай буюрса бул элге жарап берет болуш керек. Анткени азыркы учурда мамлекеттин талабы ушундай болуп атат. Арзандык дарыларды сатышка. Биздин да ошо саламаттык сактоо министрибиз Аламкадыр Сабердинович да азыр келип кетчү, ачылыш аземине катышты. Андан тышкары бизден Аламкадыр Сабердинович биздин жаамат менен чогуу жыйын өткөрдү, кандай көйгөйлөр болуп атат, азыркы учурда кандай зарплата көйгөй болуп атат, зарплата боюнча түшүндүрүп кетти. Кудай буюрса Аламкадыр Сабердинович айтканда ушу жакын арада $1000 чейин жеткирем деп айтып атат. Ак халатчандарга жасалган мындай мамиле алардын маанайын көтөрүп, эл үчүн ак тилдердин кызмат кылаарына өбөлгө болот дешет алар. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.